Канат жаман тийишет мага негизи. Кудай буйруса тоюнан кийин бир жыл жанында бир көрөм го. Аны концертин кошкон 50 000 доллар. Не, ушакта отса маңдайыма чыктыңыз го. Бардыбыз көрүп аябай ыйладык. Секреттериңди. Вот это секрет. Түшүндүрүп кантип айтам айтылгыс арман, айтылгыс арман. Башында ойлочумун да аялымды отургузуп коюп эле өзүм иштейм депчи. Биринчи ошол жакка барып келели деп чечтик. Алдап кеткендер да болот да турабы? Конечно, биз алар үчүн кечирим сурайбыз. Жалпы биздин көрүүчүлөр барыңыздарга кутман күн каалайбыз. Ассаламу алейкум, эки сөз долбоорунун катталуучулары. Бүгүн биз Аваз Акимов Айдана Деканын үйүнө келдик. Негизи көптөр чакырбай аткан, мен 2-3 айдан бери чакырбай аткан, бүгүн бирок нагло келип алдым. Азыр үйүнө киребиз. Элитный квартирада жашат экен, жашайт экен. Аваз байкеде жокпу? Не, ушакта отса маңдайыма чыктыңыз го. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Менин кечинде сигарет жөнүндө чыгарган эмемди көрдүңүз да, видеомду Инстаграмда. Биз жана комментарийди көрүп алгандан кийин сен видеоңду ушу бардыбыз көрүп аябай ыйладык. Үй бүлөңүздөр менен ыйладыңыздар. Үй бүлөбүз менен. Ошентип Аваз байкенин үйүнө келдик. Аваз байке, айта кетсеңиз, бул канчанчы этаж? 7. Эмнеге 7-чи этаж? Жетинин бири кыдырды. Ошон үчүн 7-чи этаж. Мындай бийиктиктен мечта айтаткан жакшы көрөт турбайсызбы? Анда үйүңүзгө кире берели? Киргиле, келиңер. Кош келипсиңер. Бисмилла. Мына конок тосконду билет турбайбы? Молодец мына. Молодец, папасынын кызы. Бисмилла деп кирели. Тамакты ичип атабыз, аябай даамдуу жасаптырсыздар. Рахмат. Рахмат, чай берсе андан да сонун болот эле. Я так не ожидал, да, если честно. Негизи айымдар дагы эмоциональный болот да, жеңе сиз негизи бир айда канча жолу ыйлайсыз? Эмне болгондо ыйлайсыз? Кайсы жума ыйлап турасыз? Кайсы жума ыйлап турасыз? Негизи мен мурда анча ыйлак эмес болчумун. Мурда мындай катуураак болушум керек деп ойлой берем. Анан кийин эне болгондон кийин мындай Инстаграмдан мындай кичинекей эле трогательный видео көрсөм эле көзүм жаш айлана берет. Ошондуктан күнүгө ыйлайм дерсиң. Сен күнүгө ыйлайсың. Сүйүнсөм деле, кайгырсам деле, бир нерсе мындай толкундансам деле мындай көз жашым айлана берет. Луиза, сен ыйлап көрдүң беле? Кайра тияка сүрөп болосуз, э? Эмнеге сиздер ушул этажда турасыздар да? Жер үйгө жашаган жагабы сиздерге негизи? Этажга бул Айдан экөөбүздүн эң биринчи үйүбүз. Өзүгө ылайыкташтырып, баардыгын ремонтун дагы өзүгө ылайыктуу кылып жасаганбыз. Анан 7-чи этаж. Биз негизи эле этажда жашаганды, бийик этажда жашаганды жакшы көрөбүз. Айданада ошондой экен. Мен дагы бул канча бийик болуп, анан тоо жакты карап жашасам деген жакшы ниеттерим бар болчу кыялда. Ошондо бул жактан тоо жак көрүнөт экен да? Бул жактан көрүнөт, Испаниядан. Бул жактан поле көрүнөт экен, Бул жактан үйлөр көрүнөт. Канча жыл болду ошондо бул үйдү алганыңыздарга? 1,5 жыл болду, 1,5 жыл болду. Экөөбүз жаңы үйлөнгөндө съемный квартирага киргенбиз. Бирок ал жерде канча ай жашадык? Где-то 4-5 айдай жашадык окшойт, э? 4-5 айдай жашап, анан кийин ошо бияка көчүп келдик. Ал кезде кош бойлуу болчумун. Анан кийин ырымдап, кызыбыздын үйү болсун деп, анан өзүбүзгө ылайыктап, үйгө ат коюп алдык да. Келген адамдын баары эле аябай уютный экен дейт. Чында жана сен да келип айттың. Ага чейин кайсы киши келсе дагы ошол бул жактын үйдүн бир өзүнчө бир аурасы бар. Ушундай жылуу деп койсок болот да. Жарык. Досторубуз келет, курбуларым келгенде ушундай конок болуп деле келбейт, жана эле эс алып, телевизор көрүп. Конокко да чакырбайсызбы? Уктаганда келишет да койбу. Мындай көп чогулушуп отуруп. Айылда келгендечи ата-энеңиздер эмне көбүнчө айылдын адамдары мындай этаж үйгө көнө албайт да, кысылып кетет да. Алар көнөбү бул жака келгенде? Көнүп калдыбы? Апам былтыр жаңы жылда келип 1 айдай жүрүп кеткен. Апам негизи көнүп эле, апама жагат экен этаж үйдө жашаган. Сон турбай деп эле 1 ай жашап кетти. Атам кичине көнө албайт. Атам баягы кенен эшикке чыгып, эки жакты кармалап жумуш кылганды көнүп калыптыр.
ошого кысылып кеткен да. кичине кысылып кетет. Анан дароо эле айылга кетип калат. Анан апам ошо калган, кичинекей жанагы кайнежемдин баласы менен. Анан ал дагы эми айылда турган бала эшикте мындай чуркап, өзгөчө булуп калды, могу жерден дивандардан секирип чыдабай калды. Анан ошенткенде апам кой досторуна айылга алып барайын деп анан ошо кетишти. Анан бизден тышкары биякта улуу кайнагам, кайнимдер жашайбыз. Анан апамдар ошо агамдарга барат, биздикине келет. Эми жакшы эле. Зерикпейт. Ооба. Кайнагаңыздар сосед болуп жашайбы? Жок. Мен бир тууган энем бул жакта сосед. Ылдый жакта. Ылдый жакта Барчын. Тойуна бардың го? Ооба, сен тойуна бардың. Азыр алар 5-этажда жашайт. Алардыкына да кирет турат. Негизи үйлөнгөнүңүздөргө канча жылдын жүзү болуп калды? Мартта 2 жыл болот. Мартта 2 жыл болот. Мартта 2 жыл болот. Бир айда, буюрса. Настроенияңыз жок каласызбы? Бат эле өтүп кетип атат. Мен айтырам, мен көпкө чейин жашагым келет. Негизи үйлөнгөндө баягы жашоо кыйындап, эркектер биз ушинтип ойлойбуз да. Акча табыш керек, үй бүлөңдү багыш керек депчи. Анан мен кээде ойлоп кетем да, Айдана жеңе сизден да көп акча табып коткон жокпу депчи. Ал ар кандай болот. Мен деле баягы үйдө башында ойлочумун да, аялымды отургузуп коюп эле өзүм иштейм депчи. Баягы Айдананы алганда бул ырчы болуп калгандан кийин деле эми бул бала менен үйдө отуруш керек, мен иш кылайын деген ой болду. Бул төрөгөндөн кийин мен 20 күндөй гастролго кеттим. Гастролдо жүрүп, анан келип тияк бияка кетип эле кайра гастролго чыгыш керек болуп калат. Кыскасы бир адам бир адамдын тапканы үй бүлөгө жетиши мүмкүн да. Баягы чисто өзүң бала чакаң менен аялыңды кийиндирип, тиги булганга, бирок эки адамдыкы өзүңөн артып, ата-энеңе жетип, өзүң баягы жеке бирдемелерди алып ушундайга жетип баштайт экен, эки киши иштегенде. Негизи мен өзүм да кичинекей жактан бери көнүп калгам да, мен өзүм мындай үйдө отура албайм да. Анан кийин жолдошум ошону билет. Башында айтты. Сиз да жана кичинекей балада секирип кирмексиз да. Ойлоп, уже кысылып иштебей келет. Кыркым чыгып ошондой эле болуп калгам. Жок, үйгө жаткан сайын коркоштойт экенсиң, бул жалкы болуп баратабы депчи. Мен жаткан сайын ушакчы болуп баратабы деген. Ооба, эми ар кандай жаман маанай түшө берет экен да. Эми албетте үйгө салам, мен күнү түнү эле иштей бербейм. Мен Инстаграмымда көп ойлош мүмкүн, тим эле тынбай эле бир жерлерде эле жүрөт деп. А мен негизи заранее видео тартып алып, үйдө жатып алып деле киргизип кое берем аларды, негизичи менин секреттеримди. Вот это секрет. Бирок жолдошум ошо көп негизи бизден мындай тамашалап сурайт, чын сурайт. Жолдошуң көп табабы же сен табасыңбы деп. Жолдошум экөөбүз мындай кандай десем, санашып келгенде деп коебуз. Мен тытынып күнү түнү тияка барып иштейм, бияка барып иштейм. Эми мага кызык да, ал мен акча табыш үчүн деле эмес. Ал мага кызык, мен өзүм жөн отургум келбейт. Изденип, бул менин ичимдеги илхом деп айтсам болот. Анан ошончо аракет кылып, мен тапканымды санап туруп эле, анан абаз бир гастролдоп 10 күнгө барып келген санаганда баары бир жолдошум абаз утуп кетип атат. Эркектин акчасы берекелүү деп коет. Анан үйлөнгөндө билесиң балам деп коем. Меники мындай эле да, эми майда чүйдө. Кыскасы, экөөңүздөр тең аракет кылып, ошо чогуу максаттарга жетели деп жүрөсүздөр. Урматтуу Жалпыбек сөз долбоорун катталуучулары, мына ошентип 2 жаштын сүйүү ырын сиздерге угуп беребиз. Кубанычта жашап келет жүрөгүм. Күлмөңдөгөн көздөрүңдү сүйөм. Бактың үчүн жаралгансың ардагым. Аяламдан издеп сени жүргөмүн. Сен жүрөгүмдө жарымың.
бул ырдын чыгып атканына канча болуп калды? Бул ырдын чыкканына 3 жылдай болуп калды. 3 жылдан бери дагы деле трендте попадать этип келатат, э? Бирок ушул экөөңүздөр туруп ырдадыңыздар го. Ушул көрүнүш эми Instagram, YouTube, TikToктун баарына чыгат го деп ойлойм да. Прям романтический песня болду, романтический посидение болду. Некоторые понимают. Классная посиделка. Бизге кош келипсиздер. Бул жакта эми биздин кичинекей эмгегибиздин үзүрү десек болот. Эмнесин тааныштырайын, бул жакта Оштон жылдын мыкты аткаруучусун алган экенбиз. Бул болсо КТРК музыканыкы экен. Миллиондордун тандоосу соло ошол Кыргызстандан жакшы алган сыйлыктарыбыз. Айдананы болсо, Айдана бир аз башкачараак алган, Казакстандан алгандарын тааныштыра кой. Бул жер аваз негизи өзү аябай скромный, көп жакшы наамдарын айткысы келбей койду. Мен айтып коеюн, бул жерде мынакей жолдошум быйыл жылдын мыкты ырчы мырзасын алган. Ошол статуэткасы, ардак грамота, почетная грамота менен 2019 жылдын мыкты ырчы мырзасы Ош Правадан алган. Бул жерде 2019 жылы жолдошум экөөбүз жылдын мыкты дуэтин алганбыз Соло медиа каналдан. Бул жерде болсо аваз миллиондун тандоосу деген жакшы бир статуэтка алган. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен жылдын мыкты Кежипол ырчысы деген статуэтка алган. Бул атайын мага жасалган экен. Анткени бул направление бизде биздин Кыргызстанда эч ким ырдай элек. Эми көп ырдап баштады азыр. Биринчилерден болуп, сен ушул направлениени баштадың деген ой менен ушу Соло медиа групп жылдын мыкты Кежипол ырчысы деген статуэткасын берген. Өзүмдүн статуэткаларым жөнүндө тааныштыра кетсем, бул ошо НТС телеканалынын жылдын мыкты хип-хоп ыры деп Шекер экен деген ырым тандалган. Негизи ушул Шекер экен деген ыр менен көптөгөн статуэткаларды алдым. Ал эми жолдошум айта кеткен Казакстандан алып келген наамдарым. Бул 2 жолу Казакстанга фестивалдарга барып, жакшы ушундай статуэткаларга ээ болгом. Star of Asia деген жакшы бир жыл сайын өткөн фестивалга Кыргызстан атынан чыгып, ушундай аябай оор, сонун салмактуу статуэтка алгам. Бул статуэтка абдан көп дүйнө жүзүндө дагы ырчылар да бар, Казакстан ырчыларында бар. Ошо Кыргызстандан мага берген 2019 жылы баргам. Ал эми 2018 жылы ошол эле Казакстандын жыл тандабы деген жыл сайын өткөрүлгөн тоже музыкальная премиясы болот. Ошол жерден дагы мынакей ушундай сонун өзгөчө оригиналдуу статуэтка алып келгем. Бул дагы оор, аябай жакшы. Анда дагы 2018 жылы Кыргызстан атынан мен барып, өзүмдүн номеримди бийчи кыздар менен, балдары менен өзгөчө номер көрсөтүп, жакшы мактоого ээ болуп, анан ушундай статуэтка менен алганбыз. Андан тышкары көптөгөн грамоталары бар. Көптөгөн жакшы ошо YouTube'дан алган наградаларыбыз бар. Бул жерде дагы бар. Эми негизи жолдошум экөөбүз көп эле ар нерсени эмтип чыгарганды жаман көрөбүз. Ошо өзгө жаккан статуэткаларды эле ушул стенкага чыгарып койдук. Ал эми жолдошум канча жылдан бери сахнада ырдап келатат. Анын статуэтка, диплом, грамоталарын баарын ушу шкафка сактайбыз. Ошо. Сен акыркы убакта тойлордо да чогуу ырдап калдыңыздар, э? Мисалы Аваз Бекести өзүнчө отдельно чакырбай калды да. Жок, отдельно эле чакырып атат негизи. Көрбөй калдым мен, акыркы убакта отдельно ырдаган жашаптынчы. Жок, чогуу барган сонун экен да бирок. Чогуу барган башка уровень. Сиз кысылбай элесизби чогуу барганда? Жок. Биз экөөбүз аябай кенен жүрөбүз. Балким баягы кээ бирлер аялынын жанында же девушкасынын жанында кысылышы мүмкүн. Бизде андай такыр жок. Негизи эле девушка болуп жүргөн кезде эле, девушка парень болуп жүргөн кезде эле эч кандай экөөбүздүн ортобузда баягындай сен мындай кылба, сен тигиндей кылба деген аша чаап кызганчактык деген бизде жок. Кызганчактык жок. Жок, кызганчактык бар, бирок менде жок. Сизде кызганчактык жокпу? Если Авазбайкеге бир кыз жазып калса? Анда кызганат. Жок, мисалы эмне деп
Жок, мисалы эмне деп жазат? Жолдошун жооп берсе, кызганам, жооп бербесе, жазгандар да эле. Ооба, жазгандар көп, анан окуйт. Бул ким деп коет. Билбейм, өзүң жазышпайсыңбы деп койсом ошо менен жок болот. Жазышып көрбөйсүзбү бир жолу? Негизи Айдананын ушунча жакшы телефон текшерип андай мындай жок чынында. Телефон кодуңузду билбейт. Билет? Билем. Инстаграм кодуңузду билет. Баарын билет. Теле берип контурбайсызбы анда? Мен мунтун алып коем да. Вот ошентип биринчи доверие кириш керек турбайбы? А мен үйлөнсөм Инстаграм даже телефон блокировкасын бербейин деп атам да. О, Кудай буйрса, сен ошентип жүрүп акыры урушасың. Акыры берем да, баары. Колдон келсе ынтымактуу болгон жакшы. Баягы сен эркек, мен аяп бизде ошо кыргыздарда негизи бул деген салтпы же эмне экенин түшүнбөйм. Баягы өзүң үйүңө деле иш мындай өзүң үйүң үчүн кылып атсаң, өзүң балаңды карап атсаң деле, сен бала карайсың деген сыяктуу баягы суроолор болот го. Күлкүм келет чында. Анан өзүң баягы өзүң балаңды карап атсаң, сен бала карайсың депчи. Нянька эмессиң да. Анан ошол нерселерди баягы туура кабыл алганды үйрөнүп алсак эле болду, кыргыз элибиз. Анан азыркы убакта баягы буюрса эртең кетип атабыз чогуу эле. 7 дуанга концерт коюп да коеюн. Эми райондорго почти 7 күн жүрөт экенбиз. Ошол жака даярдыктар кандай болуп атат азыркы убакта? Эмне болуп бул идея келип калды, ошондой кыдырып концерт берейин деп. Азыр биринчилерден болуп атат окшойсуздар сиздер, мындай чоң масштабта концерт болду. Ошто 2 күн өтөт экен. Анан Баткенге да барабыз, Жалал Абад. Баткенге негизи машина менен барабызбы? Ооба. Самолет менен. Сага вертолет жалдап коебуз. Бул идея деген ушул негизи Бишкекке 14-февраль Айдананын продюсери Назира, берки менеджерибиз Накоже ушулар сүйлөшүп 14-февральга кылайлын дешкен экен. Анан кайра 14-февральга Бишкекке койбой эле ушул башка Жалал Абад, Оштор аябай баягы суроо талап көп болуп калды. Анан ошон үчүн биринчи ошол жакка барып келели деп чечтик. Анан сагынып калдык концертти, чын эле концертти сагындык. Баягы сахнага ырдалганды, элдердин кол чапканын. Ошентип чогулду, толкунданып атабыз. 14-февралда каякта болобуз ошондо? Жалал Абад. Жалал Абадта. Жалал Абадта болобуз. Жалал Абадта канча күн болобуз? 1 күн. Кайсы жака жатабыз деле. Ал жөнүндө не переживай. Всё болду анда. Главное машинага жатпайсың да. Главный машина келин дебейсиңби? Инстаграм сиздики канча миллион болуп калды жаңы? Билбейм, 1.800.000 окшойт. Сиздикичи? 1.400.000. Кийинкисерки активдүүрөөк. Айдананыкы. Сиздикичи? Меники деле активдүү, бирок Айдананыкына жетпейт да. Эми кыздардыкы баары бир башкача да. TikToktон Илгиз Абдалиевдики катышат. Илгиз досум негизи өтө акыркы күндөр ачылып атат. Мен да тиги немеден көрүп таң калып атам. Жок, биз ошо күлүп атканбыз, тиги Аяшка Назиманы айтып атканда, тартпачы деп ушинтип тамашалап аткан бир жолу көрсөм. Анан эртеси калса экөө тартып калышыптыр. Негизи ушундай эминдай, биз ушундай үйлөрдү жакшы көрөбүз. Мындай шаңдуу жүргөн. Шаңдуу. Сен барган жер майрам болсун деп коюп коем, мындай. Барганда проблемаңды айтып бербеген. Негизи туура эле ошол. Кирип келатканда эле абдан сүрөттөргө кооз болуп турат экен, кадимки европейский видтерге окшопчу. Ошондуктан бул сүрөттөр жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз. Бул сүрөттөрдү кое турган идея өзүмө негизи үйдөгү ушундай бир декоративный бир нерселер албетте кыздар ойлоп табат да. Анан негизи көп айтып коюшат экен, үйдө сүрөт турбаш керек деген кептер бар экен. Анан башында койбой эле жүргөм, анан кийин ушул стенка аябай эле пустой болот да, киргенде эле мындай эч нерсе жок, скучный болуп. Жолдошум экөөбүздөн чыгармачылык адам болгондуктан кийин мындай бир өзгөрүүнү каалай беребиз да, бир нерсени үйдөн бир мебелди сатып, башканы сатып алып эле ушинтип бир нерсе боло беребиз. Анан ушул жерге аябай көптөн бери жакындарыбыздын, кызыбыздын сүрөттөрүн илгибиз келген. Анан ушундай атайын рамкаларды заказ берип, мына кызымды 11 күн болгондо фотосессия кылганбыз, төрөлгөндөн кийин. 11 күндөн кийин ушундай жакшы, ушундай сүрөттөрдү жасап койгонбуз. Атайны. Бул болсо, биякта целая история да. Бул мага предложение руки и сердца концертте кылганда ушундай болгон.
Анан кийин медовый месяцибиз мына Дубайда өткөн ошол сүрөттөрдү сөзсүз эстеликке калтырып койдум. Свадьба, Оштогу свадьбадан сүрөт. Бул жерде Бишкектеги свадьбадан сүрөт бул экөө. Анан кийин кош бойлуу болгонумдан кийин сүрөт. Анан кийин төрөгөнүмдөн кийин сүрөт. Анан ошо кызым 11 күн болгондон кийин анан ошо мындай семейный фотосессияларды көп кылып коебуз. Ошолордун баарын сактап, анан кызымдын өзүн дагы сүрөткө тартып, выпискадан сүрөт. Анан жана эң негизгиси мынакей биз өзүбүздүн ата апаларыбызды ошентип атайын илип койгонбуз. Бул жерде менин папам, мамам, атам, апам, абаздын ата-энеси. Анан ошо биздин өкүл апа, өкүл атабыздын сүрөтүбүздү ошентип сыйлуу жерге илип койгонбуз. Кеттик. Сиздер үчүн кош жылдыз дегендерди. Наздыгың үчүн жаз гүлүм жашты жамалы жанаша жүрүп жараша гүлү гүлдестеге окшоп алалы. Канат жаман тиешет мага негизи. Кудай буйруса тоюнан кийин бир жыл жанында бир көрөм го. Анан көп баягы элдердин көз карашы боюнча мындай сиздердин мындай үгүлүү үй-бүлө, түшүнүктүү үй-бүлө деп билет да. Мындай урушуп кеткен күндөр болобу? Мисалы ким баштайт урушту? Эми бардык үй-бүлөдө болот андай нерсе. Бизде деле болот. Кантип башталат мисалы, ким баштайт? Көбүнчө баягы аял кишиден болот. Бирдеме кечигет. Бүгүн деле сен келерге мына. Айттым го сага. Эртерээк келем деген. Ошо кечиккенден эле уруш болобу? Ошо кечиккен. Бир жактан кечигип келгенден, үйдөн кечигип чыккандан ошо сыяктуу эле. Билбейм, биздики ошондой эле. Ошол эле спор болбосо. Анан ким мындай успокоить этет биринчи ким кечирим сурап? Айдана негизи үйлөнгөнгө чейин башкача болчу. Биз негизи мурда такыр башкача болчу. Урушуп кетсек кечке ошол теманы эстеп, көкпеттенип деген болчу. Азыр мисалы кечип баратсам абаз чалып, болбойсуңбу, эле ачпайбы, баягы даярдабайсыңбы деп урушат. Мен да эми айтпадым белем, жетишпей калам тиги бу дейм, бирок келгенде уже ал телефонный разговор болбогондо эле сүйлөшүп кетебиз да. Да, жашнакай эле сүйлөшүп, ал жерде отуруп кетет. Катуу урушуп кеткенсиздер, буйруса ушул эле, көз тийбесин ушундай эле. Көз тийбесин. Жок, балалуу болгонго чейин мындай бири-бириңе ар нерсе мындай майда чүйдөгө эметер экенсиң, анан балалуу болгондон кийин эми биз деле айтпайбыз, эле 10-20 жыл жашап койдук деп, бирок 2 жылдын ичинде уже урушканга тема деле жок калды деп коесуң. Бизде апамдар да айтат да, урушканга убактыңар болбосун. Анын ордуна ырдагыла деп. Ырдагыла. Экөөңөр үйдө урушкандын ордуна тети акаржан эмаканаларды күйгүзүп алып ошол кечки ырдагыла дейт. Келгеңарды башка жака кетиргиле деп. Ушундай дейт. Көптөр айтып коет негизи TikTok боюнча, Instagram боюнча азыркы убакта эми бизде Кыргызстандан жаңыдан 1-2 жылдын ичинде өнүгүп келатат да, акча зарабатывать этипчи. Мисалы сыр болбосо, сиздер Instagramдан айына канча табасыздар? Сыр. Сыр жокпу деп эле. Колбасадан алдык. Бизде эми баягы Кудай буйруса жакшы эле, баягы стабильный жумуш бар. Именно Instagramданчы. Бул айына чыгып тура турган. Бирок канча экенин айта албайбыз эми баягы. Определенный контракт. Контракт бар да. $20,000 да, Жок. Аны $14 кошкон $50,000. Оозуңа май деп кой. Эми негизи Instagram площадка бул нестабильный заработок да, бүгүн бар, эртең жок дегендейчи. Анан ошо Instagramда азыр ошо мода болуп келатат. Бир компания менен контракт түзүп, 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга и ай сайын как зарплата сыяктуу биз алабыз. Андай компаниялар менен Кудайга шүгүр иштешип калдык. Бир эмес 2-3 компаниябыз бар.
ошолордон тынбай алып турабыз. Андан тышкары дополнительно дагы рекламодательдер берет, бирок азыр биз аябай эле тандап калдык. Менин инстаграмымды, жолдошумдун инстаграмын карасак, реклама өтө эле аз. Именно лентадачы. Азыр сториске чыгарышыбыз мүмкүн бир күндүк, бирок лентада почти биз рекламаны азайтып токтотуп деле койдук. Мисалы бизге өзүбүзгө бир нерсе жакса, бир нерсе кааласак, барып лучше сатып алганыбыз оңойрок да, ал менен сүрөткө түшүп убакыт короткондон көрө. Аз көбүнчө сториске мындай басым кылып ошол жерден реклама кылабыз. Анан мына жаңы новый кандай десем волна келет атат, TikToктон иштеп баштадык. Анан да Инстаграмдан бирдемени реклама кылаардан мурда аябай байкап калдык, анткени мурда балким 100 000, 200 000 подписчик болгондо может билинбечи. Миллион болгондон кийин баягы элдерге туура багытты гана көрсөтөлү деген аябай чоң болуп калат экен. Ошол эле гифтер. Ошол эле гиф жана ошол эле магазин болсо дагы качествосуна карайсың сөзсүз. Ошол менден көргөн киши келип алданып калбасын деген эң биринчи ой кетет экен. Ошого карап иш кылып калдык. Гифти кандай өткөрүп алдыңыздар чын? Гифти жакшы сон өттү. Баары болду же дагы ойнотосуздарбы? Азыр биринчиси бул бүттү. Ошо Нарындан Дедошите, Адлет деген 20 жашта бала утуп алды. Келип айдап кетти. Аябай сүйүндүк, биз дагы баягы студент бала экен. Эми дагы предлагать этип атышат. Чынында бир-экөө аябай предлагать этип атат. Дагы ойнотолу деп. Эми буюрса марттардан баштап. Негизи биз ошо организаторлор да билишет. Аваз Айданага гиф уюштурганда булар өтө катуу текшерет деп көп айтып тамашалап калат. Биз жөн эле өзүбүз үчүн эле уюштуруп коюп бүтүрүп коебуз. Биз артынан жүрүп текшеребиз да, белектер өз ээсине жетти, алдыбы деп. Анан ким канча эмне болду деп экөөбүз текшерип турабыз да. Анткени башында опыт жок кезде организаторлорго ишенип тапшырып койсоң, эми ар кандай адамдар болот экен да. Анан организатордун аты жаман көрүнбөйт да, биз жаман көрүнүп калабыз да. Ошондуктан эгерде Кудай сактасын, бирок эгерде ошо бир алданып калган адамдар болсо, конечно, биз алар үчүн кечирим сурайбыз. Бирок биз акыркы мына 2-3 жылдан бери биз аябай кылдаттык менен гифти тим эле баштан аягына чейин текшеребиз. Анан мына ошо Адлет деген жигит BMW сонун автоунааны утту. Чынында эле биз мурда любой машинаны ойнотуп берчүкпүз эми да, кандай сатыкач. Азыр машинанын состояниясын дагы карайбыз, сөзсүз түрдө. Бузук эмеспи, өзүбүз айдап көрөбүз, карап көрөбүз, стоого алып барып текшеребиз да, чынында эле. Текшергенде барып Авазбайга карап турганда бүттүмбү деп айтат. Анан кийин ошо Адлет деген ошо бала утуп алды. Анан эң сүйүндүргөн нерсеси ошо комментарийде аябай көбү сүйүндү. Чынында эле мындай ошондой видео отчет көп көрчүк эмеспиз, прямо айдап кеткенин көрүп силер. Негизи баары эле тапшырат, бирок аны видео тартпай каласың. Ар кандай ситуациялар болот. Кээ бирлер утуп алган адамдар тартпай эле коюңузчу деп суранат да, эми ар кандай болор экен, коркушат экен кээ бирлер. Бирок тартыш керек да бар. Бирок сөз отчет кылыш керек да. Анан биз ошо тартсак аябай сүйүнүп, анан комментарийде жалаң биздин гифтен уткан жеңүүчүлөр жазып калышыптыр да, ошол жүрөктү аябай сүйүндүрдү. Кандай чөстүп айтып тургандыр барбы? Кайсыр дайсың? Кайсыл? Барам сага. Мөлдүрөп күндөр бышкан кезде асманга бүркөт шаңшып учкан кезде самайларың сеңсерткен акайыңдар самашып сагынчымды самашып сагынчымды уккан кезде барам сага. Анда эмесе ошо Канат Шабданбеков каналына жана ошо Эки сөз долбооруна чоң ыраазычылык, ушинтип үйүбүзгө келип, кичине болсо дагы биздин кандай десем, жаңылыктар менен бөлүштүк, сиздер менен үйүбүздү кичине көрсөттүк. Ошо ар дайым бизге келип туруңуздар. Чындыгында урсактык болсо да рахмат жеңе, абдан сонун коноктодуңуздар, конок белдиңиздер, көргөз убактыңыздарды бөлүп, тамактарды жасап, ушул иним келип калыптыр деп мындай от души интервью куруп бердиңиздер.
Анан сөзсүз түрдө ыраазычылык билдиребиз. Анан Абаз байке азаматсыз, ушу чыдап, үй жыйнап, тамак жасап, деле кайра Абаз байке айтып тамаша. Мен негизи Абаз байкеден эмне үлгү алам? Чыныгы эркектик сапаттык үлгү алам да. Негизи биз эркектерде көбүнчө бизде принцип бар, мен неге аялыма жардам берем, мен неге мындай кылам депчи. Ал эркектик месте чыныгы күчтүү эркек бул аялына жардам берген эркек. Ошондуктан мен да үйрөнөм да, ошон үчүн байкап атам да, мындай азыртадан Абаз байкенин тарабында болуп турайын, кыйын сүйлөбөй, негизи эми сонун долбоор болуп атыптыр. Сенин ишиңе ийгилик, келгениңерге биз аябай ыраазыбыз, сүйүндүк, келебиз дегениңерден. Анан силерге жакшы болду. Айдананын тамагы, биздин кашыбыз жакса, биз сүйүнөбүз. Кош келипсиңер да бир жолу. Рахмат. Көп келип тургула. Ооба.